Салам достор, бұл Фес кино каналы. Адамдар Альцгеймер оорусунан дары болуучу бир дарыны тестирлөө үчүн Коба аттуу маймылга көп залал жеткизгендиктен ал адамдарга өч болуп калып, аны куткарып кеткен башчысы Цезарга ок атып, төңкөрүш жасап, адамдарга каршы согуш жарыялайт. Өлбөй калган Цезар Кобаны токтотуп, жок кылып, бирок согуш башталып кеткендиктен түштүк аскерлери маймылдардын баарыны жок кылуу үчүн жолго чыккан эле. Бул окуядан кийин адамча сүйлөгөн акылдуу маймылдардын тагдыры эмне болгондугун билгиңиз келсе, бул тасманы аягына чейин көрүңүз. Тасманын башында маймыл өлтүргүч деген жазуусу бар коргоочу туулга кийген аскерлер токойдо бараткандыгын көрөбүз. Алар алдынан бир нече маймылдарды жана алардын тосмосун көрүшөт. Аскерлерге жардам берип жүргөн алардын арасында бир нече маймылдар да бар болчу. Аскерлер согушка даяр болушуп, арбалеттен таамай аткан бир аскер куралчан маймылды атып өлтүрүп, башкалары тосмону жардырып, ал жердеги маймылдардын баарыны кыра башташты. Ал жерден качып кетүүгө жетишип калган бир маймыл башка маймылдарды жардамга чакырып, ок атуучу курал жана найзаларды кармап келген маймылдар адамдарга туруктуу жооп берип, алардын көбүнө өлтүрүп салышты. Арбалетти мыкты аткан аскерге дагы 3 аскерди кошуп, жана аларга жардам берип жүргөн Горилланы кармап алышат. Ошол кезде биздин каарман Цезар келсе, аскерлердин бири ага кайрылып, биз сени көп издедик, сени өлдү деп ойлоп калдык эле, бирок полковник сени ушул жакта болсо керек деп бизди жиберген болчу. Бизди кыйнабай азыр эле өлтүрүп салчы десе, анда Цезардын согушту мен баштаган эмесмин, Коба аттуу маймыл баштаган. Мен аны өлтүргөнмүн, бирок азыр мен маймылдардын жанын сакташ үчүн гана согушуп жатамын деген сөзүнө, маймылдардын жанын сактап жатсаң, бул маймыл жөнүндө эмне дейсиң? Бизде буга окшогон дагы ондогон маймылдар бар дейт. Булар ошол Кобанын тарапташтары болчу. Мени өлтүрүүгө аракет жасагандыктан мен булардан өч алып өлтүрүп коет деп корккондуктан силерге жардам берип жүрөт десе, жанагы Горилла сөз баштап, адамдардын арасында полковник бар, ал жөнөкөй эле адам эмес. Полковник биринчи Цезар өлөт, андан кийин сенин жаныңдагы маймылдардын да баарын жок кылабыз деди. Мен сенден коркпоймун. Адамдарга жардам берип жаткан маймылдардын баары 91-чи жылкыларбыз. Буга не дей аласың, брат деп жатканда, маймылдардын бири аны жыга чабып, Зима аттуу маймылга аны алып кетүүнү буйрук кылышат. Андан соң Цезар токойду бизге бергиле, ошол менен согушту бүтүрөбүз деген маалыматты полковникке жеткизгиле деп туткундардын баарыны коюп жиберишет. Ошол кезде башы жарылган Зима жүгүрүп келип, туткундагы Горилла качып кеткендигин билдирет. Маймылдар өлгөндөрдүн денелерин сууга агызып жаткан кезде, токойдон башка жака чыгуучу жолдорду текшерип келген бир маймыл менен Цезардын баласы Ракета келип, токойдон чыгуучу жолду табып келгендигин айтып жатканда, полковник жөнүндө уккандай эле жүрөгүндө коркуу сезими пайда болгон Зима ызылдай баштайт. Цезар аны токтотуп, маймылдар биримдикте күчтүү болобуз деп токойдон чыгуу планын түзө баштайт. Ошол күнү кеч кирип маймылдар эс алып жатканда, Цезар ал жерге адамдардын келгендигин байкап, кирген аскерлерди жок кылып жаткан кезде, полковник Цезардын баласын жана аялын өлтүрүп салат. Артынан түшкөн Цезар полковникти кармай албай калып, эртеси кичине баласын бир маймылга көз каранды бол деп тапшырып, бардык маймылдарды токойдон чыгып кетүүсүн айтып, өзү болсо аялы жана баласынын өчүн алууга полковникти өлтүргөнү жөнөйт. Анда Цезарды жалгыз жибере албаган, башынан эле чогуу жүргөн 3 досу кошулуп алышат. Ошентип бир нече чакырым жол жүрүп, эски үйдү табышып, ал жерде маймылдарга курал көтөргөн адамды Цезар өлтүрүп салып, ал үйдөн сүйлөй албаган кичинекей кызды табышып, жанагы мугалим маймыл кичинекей кыздын эч кими жок калды деп Цезарды көндүрүп өзү менен алып алат. Жолун улантып бараткан биздин каармандар адамдардын лагерине туш келишип, ал жерден жанагы Зима аттуу маймылды адамдардын арасында жүргөндүгүн көрүшөт. Көрсө полковниктен корккон Зима чыккынчы болуп, маймылдардын кайсыл жерде жайгашкандыгын ошол айткан экен. Ага жиндеген Цезар кыштын кыштай болгону, кыздын кыздай болгону жакшы деп, Зиманы эч кимге байкатпастан кармап алып, андан полковник чек арага кеткендигин билгенден кийин Зиманы муунтуп салат. Андан соң кеч кирип эс алып жаткан Цезардын түшүнө Кобанын арбагы кирип тынчтык бербей жаткандыгын билебиз. Ошентип полковниктин артынан бараткан биздин каармандар алдынан адамдар эле өлтүргөн 3 адамды көрүп, аларды текшерип жатканда бир адам өлбөй калып, бирок жанагы кичинекей кыздай сүйлөй албагандыгын билишип, аларда ошол оору пайда болгондуктан өлтүргөндүгүн түшүнүшөт. Өлбөй калган аскер кайра ошол жерден көз жумуп, биздин каармандар жолун улантып кетишет. Чек арага жакын жерге келгенде бир бийиктикке чыгып жолду карап жатышканда, куртка кийген бир бала келип, алардын атын уурдап кетет. Анда биздин каармандар анын артынан кубалап жөнөшүп, бир үйгө келип такалышат. Ал жерден ат уурусу адам эмес, адамдардай кийинген, адамча сүйлөгөн, бирок жандоо тилин түшүнбөгөн маймыл экендигин көрүшөт. Бул маймыл мурун зоопаркта жашагандыгын жана адамдарга оору пайда болуп, алар акылынан кете баштаганда, маймылдар тескерисинче акылдуу боло баштагандыктан, аскерлер маймылдардын баарыны атып өлтүрүп жаткандыктан качып кеткендигин, адамдардын сүйлөшкөндүгүн угуп, аларга окшоп сүйлөгөндү да үйрөнүп алгандыгын айтат. Конокторуна берген тамакты кайдан алдың деп суроо беришсе,
Bir бийик дубалдар менен тосулган адамдар үчүн зоопарк бар. Ал жерде ооруган адамдарды аскер адамдар өлтүрүшөт. Ошол жактан алганмын, бирок ал жерге көптөн бери барбай койдум. Анткени баардык адамдар да маймылдар да өлүштү дейт. Анда Цезарь бизди ошол жакка алып барышың керек десе, "Жок, мен бул нерсени кыла албаймын. Анткени ал жак аябай кооптуу. Эшикте да каар жаап жатат. Андан көрө ушул жерде калып эс алышыңар керек" деп макул болбой коет. Бирок кеч кирип Цезарь менен сүйлөшүп жатып, анын баласы менен аялын адамдар өлтүргөндүгүн билип, өзүнүн да баласы болгондугун айтып, жанагы жерге алып барууга макул болот. Эртеси биздин каармандар жолго чыгып жатканда, суук болуп жатат деп үстүндөгү курткасын кичинекей кызга берген жанагы маймыл дагы башка адамдардын кийимин кийип алып, айылга шаардан келген баладай эле өзгөчөлөнүп жатты. Кийинки кадрларда шаардык маймыл адамдарга зоопарк деген жерге жакын калып, жолдо турушкан бир нече адамдарды көрүп, аларды аңдып жатканда, эки адам келип Цезарга косулган кезде жанында жүргөн горилла досу аны тосуп калып, бир аскерди өлтүрүп, бирок өзү да көз жумат. Ал эми экинчи аскерди болсо башка бир жанындагы досу өлтүрүп салат. Ага аябай ачууланган Цезарь, "Силерди жаныма албашым керек эле. Бул менин гана согушум болчу. Силер башка маймылдардын артынан барып кошулгула" деп жолун өзү улап кетет. Акыр аягы жанагы зоопарктагы маймыл айткан жерге жетип келип, ал жерде өзүнүн таратташтары болгон баардык маймылдарды кармап алышкандыгын көрүп, жыгачка байланган бир маймылдан жолдон маймылдардын баарыны кармап кеткендигин жана аларды бул жерде иш кылдыруу үчүн колдонуп жаткандыгын билип, ал маймылга жардам берейин деп жатканда жанагы 91-жылкы горилла аркасынан келип калып, биздин каармандын эсин оодарып кармап алат. Андан соң көзүн ачып өзүнө келген Цезарь жанагы арбалетчи менен полковникти жолуктурат. Цезарь полковникке кайрылып, "Сен менин баламды жана аялымды өлтүрүп салдың. Жана сага бул жерден түндүктөн келген аскерлер да маймылдардын баарын жок кылуу үчүн кошуларын билемин" десе, полковник "Мен сени өлтүргөндө келген элем" деп Цезарды да башка маймылдардын арасына кошуп салат. Ал жерде Цезарь кичинекей баласы тирүү экендигин көрүп, бирок башка маймылдар "Бизди таштап кеттиң" дегендей кылып Цезарга таарынып жаткандыгын билет. Эртеси таң атканда аскерлердин баары чогулуп, а дегендей эле жанагы 91-жылкы маймылдар киришип, маймылдарды сабап эле иштеткен алып кете башташат. Көрсө аскерлер маймылдардын жардамы менен бир чоң тосмо куруп жатышкан экен. Маймылдарга суу тамак бербегендиктен алар алсыз болуп, бир маймыл жумушун аткара албай калса, жанагы 91-жылкы горилла аны кармап эле жазалап кирет. Аны көргөн Цезарь ага тийбе деп токтотуп калганда, баардык маймылдар Цезарьдан күч ала баштадыбы, айтор аларда жумушун таштап иштебейбиз дегенде кылып көтөрүлүш жасай баштайт. Анда полковник жанагы алсыз болгон маймылды атып салып, Цезарды да эми атып өлтүрөйүн деп жаткан кезде, маймылдар Цезарды өлтүрүп салбасын деп кайрадан жумушка кайта башташат. Ошол учурда ал жерге жетип келген биздин каармандын досторун да көрөбүз. Кечке чейин даракта илинип турган Цезарды полковник жанына чакырып, экөөнүн сөзүнөн Цезарь түндүктөн келген аскерлер полковникке кошулбастан ал менен согушаарын түшүнгөндүгүн айтып, маймылдарга тамак берип турбасаң алар жумушун бүтүрө албай калышы мүмкүн деп полковникти мээримсиз деп атайт. Анда полковник Цезардын акылына таң калып, адамдар сүйлөө жөндөмүн жоготуп оорулуу болуп жаткандыктан аларды өлтүргөндүгүн айтып, баласы да ошондой оору менен ооруп калгандыктан аны да өлтүрүүгө аргасыз болуп, бул ооруну башынан жок кылуу үчүн маймылдардын баарыны кырып жок кылуу максаты болуп калгандыгын айтат. Полковниктин сөзүнөн бул токойдо көптөгөн куралдар жашырылгандыгын да билебиз. Ошол учурда Цезардын достору маймылдар жайгашкан жака жердин астынан өтүүчү туннель таап алышат. Эртеси таң атып Цезардын сөзү полковникке жеткендиктен маймылдарга тамак бере башташат. Бирок Цезардын өзүнө суу да бербестен аны даракка асып коюшкан эле. Ачкалыктан жана сууктан кыйналып жаткан Цезарга Кобанын арбагы көрүнө баштайт. Цезарды дарактан түшүрүп клеткага камап койгондон кийин, аны көргөн жанагы кичинекей кыз шаардык маймылдын ал жакка барба деген сөзүн укпастан, Цезардын жанына келип ага суу жана маймылдардын жардамы менен тамак да берип коет. Ошол учурда башка маймылдардын баары кайрадан Цезарга ишене баштагандыгына күбө болобуз. Ал жерге текшерүүгө келип жаткан аскерлерди көргөн Цезардын досу кичинекей кызды көрүп калышпасын деп аскерлерге кармалып берүүгө аргасыз болот. Аны көргөн полковник бул маймыл менен келген башкалары да болушу мүмкүн деп аскерлерге баардык жерди текшерип келүүнү буйрук кылат. Эртеси иштеп жаткан Цезарь достору менен маймылдарды куткарып кетүү планын түзө баштайт. Кечкирип жумуш бүткөндөн кийин Цезарь жанагы адамдарга жардам берип жаткан горилланын сөзүнөн полковник тосмо бүткөндөн кийин баардык маймылдарды атып жок кыла тургандыгын билет. Ал учурда мугалим агай менен жанагы шаардык маймыл туннелдеги жолдорду ачып жаткан эле. Ошол жерден мугалим маймыл кичинекей кызга Нова деген ат коет. Шаардык маймыл мугалим Морис менен Нованын жанына келип, маймылдар камалган жерге жол ачкандыгын көрсөткөндө, Морис үстүмө чыгып ал жакты кара деп аркасын көрсөтсө, эч нерсени түшүнбөгөн шаардык маймыл эмнеде болуп жатасың деп жыртаңдап, экинчи жолу көрсөткөндө гана түшүнүп, "Ой, Кудай-ай, жок, жок" деп эле бакыра баштайт. Нет. Бул жоопту уккан Морис жини келип кыйкырганда, шаардык маймыл кантип макул дегенин да билбей калды.
Маймылдар қамалған жерден шаардық маймыл башын шығарғанда эмнегедир ага Наскинди бергим келип кетти. Ал жердеги маймылдардын бири колун сунса, зоопарктагы адамдар аны жаман маймыл деп урушуп жүргөндүктөн өзүнү плохая обезьяна деп тааныштырат. Маймылдар жер астындагы туннелден жол ачылгандыгын Цезарга жеткизгенден кийин алар качуу планын түзө башташты. А дегенде маймылдардын бири кароолдо турган аскерге боогук тезегин атып, өзүнү баатыр сезип, бул нерсени ким кылгандыгын аныктагысы келген аскер маймылдардын арасына киргенде, аны тузакка түшүрүп ачкычын алып, чоңдордон башка камалган кичинекей балдарын бошотуп келишип, Цезар жана башка маймылдар өз балдары менен жолуккандан кийин, бардык маймылдар жер астындагы туннел менен качып жөнөшөт. Бир гана Цезар досуна бардык маймылдарды алып кетүүсүн айтып, Морис туура айткан экен, мен да Коба сыяктуу өзүмдү токтото албай жатамын. Мен полковниктен өч алышым керек деп анын жашаган жерин көздөй жөнөйт. Цезар полковниктин жанына байкатпай келип, анын куралын алып, эми өчүн алайын деп жатканда, Цезар камалган жерге Нова таштап кеткен оюнчугун алып алгандыктан полковникке да оору жугуп, ал сүйлөй албай калгандыгын көрөт. Биздин каарманды көргөн полковник куралын чекесине өзү такап атып салуусун суранат. Бирок Цезар бул нерседен баш тартып, куралын таштап кетсе, ал куралды полковник алып өзүн өзү атып өлтүрөт. Ошол кезде түндүк аскерлери жетип келип кол салышкан болчу. Полковниктин адамдары келген тик учактарды кулаткандан кийин качып бараткан маймылдарды көрүп калып, аларды да кыра баштайт. Ошол кезде бир жагынан чекеден өлүп жаткан маймылдарды, экинчи жагынан качып бараткан Цезарды көрүп, жанагы Шафка аттуу 91-жылкы горилланын маймылдык сезимдери ойгонуп, адамдарга жардам берип туура эмес кылып жаткандыгын түшүнө баштайт. Ал учурда качып бараткан Цезарды жанагы туткундан бошотулган арбалетчи атып, жарадар кылып, жакшылыкты билбеген бул аскер Цезарды өлтүрөйүн деп жатканда, сезимдери ойгонгон Шафка аны жардырып салат. Аны көргөн башка аскер Шафканы өлтүрүп, ал эми Цезар аскерлер жайгашкан жердин жанындагы бензин сакталган бочканы жардырып салып, аскерлердин баарыны кырып салат. Жардыруудан улам башка бочкада жарылып, ал жерде эч нерсе калбастан, Цезар болсо жер астындагы туннел менен качып кетет. Жетип келген түндүк аскерлери биз жеңдик деп сүйүнүп жаткан кезде, жардыруудан улам кар көчкү жүрүп, аскерлердин баарыны жер менен бир кылып жок кылды. Ал эми маймылдар дарактарга чыгып алып, араң сактанып калышат. Адамдардын баары жок болуп, маймылдар бир нече чакырым жол жүрүшүп, эч ким жок жерден жаңы үй табышат. Ал жерден Цезардын жарасы күчөп, өлүм алдында тургандыгын түшүнгөндөн кийин, Мориске маймылдар менсиз деле эми күчтүү болушат десе, Морис Цезарга кайрылып, балаң атасы ким болгондугун жана Цезар маймылдар үчүн эмне кылгандыгын унутпайт деп жооп берет. Бул сөздөрдү уккан Цезардын жүрөгү ток болуп көз жумат. Ушуну менен тасма аягына жетип келди. Тасманын аягында Цезар көз жумгандыгына сизде кандай сезим пайда болгондугун комментарийге жазып кетиңиз.